Учурда Аксы эли президенттин Жашыл Мурас улуттук демилгесин колдоого алган шаардыктар короо жайларына түшүмдүү көчөттөрдү алып келип эскилерин кыйыштырып, сорттуу алмаларды тигип жатышат. Кербен шаарынын тургуну Эргешалы Озокеев бүгүн өз чарбагына 50 түп сорттуу алманын көчөтүн отургузуп, эски көчөттөрдү кыйыштырып жаңылоонун үстүндө иштеп жатат. Бул демилгени райондогу мыкты багбандар колдоого алып, алма көчөттөрүн кандай багып өстүрүүнүн жолдорун көрсөтүштү. Президентибиз дагы ушул жашыл бак боюнча өтө чоң программаларды кабыл алып, быйылкы жылы экологияны өрүктүрүү бак өстүрүү жылы болуп эсептелип калды. Бул да чоң нерсе болду. Биз мындан 5-6 жылдардан бери биз элге мүмкүн болушунча жардам берип, анткени сабат эң биринчи сабат керек экен да. Ошо элдин сабаттуулугун ойготуш үчүн көп аракеттерди кылып атабыз. Жаңы сортторду алып келишке аракет кылдым. Азыр менде 10 чакты алманын сорту бар. Элге ушу сунуш кылып атам. Жаныш Курбанов райондо бак өстүрүү боюнча фермерлер менен дыйкандарга көп кеп кеңештерин берип, өзү да жаңы сортторду чыгаруунун үстүндө эмгектенип келет. Бүгүн ал алманы кыйыштыруу менен сорттун жакшыртуунун жолдорун көрсөтүп берди. Ал бул кызматы үчүн бир тыйын да акы албайт. Жаныш Курбановдун максаты аксынын алмасынын сапатын жакшыртуу менен жаратылышты сактап калуу жана байытуу. Биз бүгүн жапайы жаратылышты сактоодо мына азыр көрүп атасыздар, жылуулануу кандай болуп кетип атат. Экологиябыз кандай болуп бузулуп атат. Ошого карата биздин жапайы жаратылышты сактап алсак болбойт. Себеби деген токойлорубуз күндөн күнгө көбөйүүнү эмес, азаюунун астында болуп атат. Бүгүн токойду өстүрсөк, мөңгүнү сактайбыз. Себеби дегенде чаң кетип аткан чаңды токой кармап калат. Кармап калат да мөңгүнүн эрүүсүн токтотот. Мөңгү жок болду дегенче, токой жок болду дегенче экологиябыз жок болот. Чөлгө айланабыз. Чөлгө айланабыз. Ошон үчүн токойду өстүрүш үчүн биздин жаратылышта келаткан жаратылышты, атабыз сактап калган жаратылышты кайрадан калыбына келтиришибиз керек. Аксы районунун Коштөбө айылынын эли да быйылкы жылда алма өстүрүүгө өзгөчө маани берип, бул ишке айылдын жаштары да активдүү катышууда. 500 түптөн ашык алма көчөттөрүн олтургузушту. Ушул президентибиздин Жашыл Мурас боюнча жүргүзүп жаткан саясатын колдоп, мөмө бере турган дарактарды эгип атабыз. 450 түп алма, 100 штук фундук, 100 түп. Анан өзүбүздүн 1100 түп баткен өрүгү бар. Ал багыбыз уже чоңоюп мөмөгө келип калды. Мөмө берген дарак бюджетке акча түшүрөт экен да. Ошол жагын карап атабыз да көбүнчө. Мындан 10 жыл мурда Коштөбө айылында 11 гектар жерге баткенден өрүктүн көчөтү алынып келинип тигилген эле. Ал азыр айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджетине киреше киргизе баштаган. Эми алма бакты өнүктүрүү менен элдин турмуш шартын оңдоо максаты алдыга коюлуп жатат. Жалпы эле Аксы районунда мындай жакшы самалыкты Аксы райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Замирбек Сыдыков өзү да колдоого алуу менен бак чарбачылыгын өнүктүрүү боюнча алгылыктуу иштерди көрүшүүдө. Азыр мына 4-чү жума болуп атат, Жашыл Мурас долбоору башталганына. Ошол жумада ар бир шөөрдөн баштап жума сайын тигүүлөр отчетторду берип неметип атабыз. 11314 көчөт тиктик азыр Аксы району боюнча. Ар бир айыл өкмөттө керектүүлүүчү, ар бир мекеме жетекчилеринин тегерекчилерине бак тигип өстүрүү боюнча ушул тапшырмалар берилген. Бирок мунусунан тышкары дагы быйыл ошо Жашыл Мурас долбоорунун артыкчылыгы тиккен бакты кайра ошол жетекчилердин жоопкерчилигине коюп атабыз. Анткени өнүмдүүлүгү 80%дан кем эмес болуш керек деген маселени. Жаздын келиши менен арыктар чабылып, каналдар тазаланып, жазгы талаа иштерине даярдыктар көрүлүүдө. Мындай иштер Аксы районунда да кызуу жүрүүдө. Анан ички арыктарды тазалоо болсо дагы бизде 464 километр ички арыктарыбыз болсо, анын 80 километри механическа, бул техника менен тазалап жатат, калгандары кол менен тазаланып атат. Азыр как раз Коштөбө айыл өкмөтүндө ички арыктарды ашар жол менен тазалоо иштери жүрүп жатат. Жазгы талаа жумуштары кызуу жүрүп жатат. Азыр бардык айыл өкмөттөрдө башталды иштин. Президенттин Жашыл Мурас улуттук программасы бул элибиздин эртеңки бакубат турмуш жашашына болгон кадамдар болуп саналат. Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Нурбулот Мамбеталиев, Аксы району.